мына могул жерден 28 размерлерин жасабыз. Бул мен түзүп берген базовый лекал деп айтсам болот, бирок ушундан эле силер плюс-минус прибавка кылып алып тиге берсеңер болот. 28 размер азыр мен түзүп көргөзүп берем, ошондой жазып алгыла. Анан бул жерден көкүрөк айлана, бел айлана, жамбаш айлана бир ченелет. Бир аккуратный ушундай жазасыздар. Кээ бирөө мисалы алдыңкы далдын кеңдиги башында жүрөт, көкүрөк айлананы таппай каласың, бел бийиктиги, жамбаш бийиктиги ар кандай жазасыңар да, андай эмес. Аккуратный жасасыңар. Көкүрөк айлананы бир, көкүрөк бийиктик, жамбаш бийиктик, бел бийиктигин бир жазасыңар, бийиктиктерди. Анан алдыңкы далдын кеңдиги, арткы далдын кеңдиги, анан узундук болуп кетет. Баарыңарга тең ушундай этабы менен жазып алсаңар оңой да болот, бат да үйрөнөсүңөр. Анан бул конспект сөзсүз түрдө сакталыш керек өзүңөрдө. Бул жерден мен азыр балдардыкы балага да кызга да кетүүчү толстовка спортивныйдыкын чыгарып берип атам. Ушуну эле модельдеп кайра өзүңөр ар кандай кылып тигип бере берсеңер болот. Даяр лекал мындай айтканда. Анан ушул 28 размердин көкүрөк айланасы 60 см. Мен ушул жерден 60-ты үчөөнө тең жазам. Анткени бул прямо эле түшөт бел айланага чейин, жамбаш бийиктигине чейин. Узундугун азыр мен жазам. Анан бул жерден 4кө бөлөбүз. Эмнеге 4кө бөлүнөт? Бул көкүрөк передний 2ге, спинка 2ге бүктөлгөндүгү үчүн 4кө бөлүнөт. Барабар бул формула. Ушуну формулага салгыла десем көп түшүнбөй атат да. Ар бир сабак формуласы менен берилип атат. Ошону жакшылап көрүңүздөр. Бул жерден 4кө бөлгөндө 15 сантиметрден тиет, 15 плюс прибавка деген нерсе бар. Шовко 1 сантиметр сөзсүз түрдө любой кийимге кошулушу керек. Ал шарт. Анан сиздер дагы кошумча кенендик алам десеңиздер 2-3 сантиметр кошуп кете берсеңер болот. Мен азыр могул жерден стандарт 2 сантиметр гана кошом. Силер каалагандай кошсоңор болот. Канчалык чоңойтсоңор дагы. 17 сантиметрден. Бул жерден мына ушул негиз менен иштейбиз. Азыр чыккан сумма менен көкүрөктүн бийиктиктерге тийбейбиз. Эч кандай эч нерсе кошулбайт. Только өзүнүн орду менен гана кетет. Бийиктиктерди туура аласыздар. Алдыңкы далдын кеңдиги бизде 26 сантиметр, бөлөм 2ге 27 сантиметр. Арткы далдын кеңдиги көрдүңүзбү? 1 сантиметр кошулат. Детскийде эркек дедим го. Детскийде 1 сантиметр кошулат. Мисалы чоңдордо 2 сантиметр кошулуп атат. Алдыңкы далдын кеңдигин ченеп туруп, арткы далдын кеңдигине 2 сантиметр кошуп койсоңор өзү чыгат деп атам. Детскийде 1 сантиметр чыгат. Бул жерден 13 жарым. Плюс 1 гана сантиметр кошом, шовко гана. 14 барабар 14 жарым. Бул алдыңкы далдын кеңдиги көкүрөктүн үстүнөн гана ченелет. Передний 2ге гана бүктөлөт. Далысы спинка 2ге бүктөлөт. Ошон үчүн алдыңкы менен арткынын сумма айырмасын көрүп атасыңар, сантиметрден айырма болуп атат. Ошон үчүн экөөнү 2 бөлүк жазып, анан 2 бөлүк формулага жазып атабыз. Мынакей бул өзүнчө. Көрдүңүздөрбү, этап менен кетип баратабыз. Эми ушул жерден узундук. Бул узундук 37 сантиметр плюс 2 сантиметр кошсок 39 сантиметр биздин толстовкабыздын узундугу. Эми ушул узундукка, например, силер этегине низине манжет кошсоңор, например, манжетин могул. Ушундай манжет кошсоңор, силер өзүңөр ойлоносуңар. Например, мен 39 деп койдум. 39тон кийин плюс 5 сантиметр манжетке кошом. Балким силер мисалы 39 узун болуп калат десеңер, минус кыласыңар да. Могу канчалык кыска кылсаңар өзүңөрдүн балдарыңардын размерине жараша узундугун ала бересиңер. Анан мынакей ушул манжетти өзүңөрдүн мындай айтканда өзүңөр каалооңор деп коеюн. Эми рукава канча сантиметр болот? Биздин рукавабыздын эң узундугу бул жерден азыр ченеп коеюн. Общий 32 сантиметр рукавабыздын узундугу болот. 32 сантиметр. Плюс буга дагы эгер манжет кошом десеңер 5 сантиметр, 6 сантиметр манжет кошуп койсоңор болот. Рукавдын мондай манжети кылып, Андан кийин бизде жанагы рукаванын бизде мондай булчуң деп айтып коебуз, ар кимдики ар кандай айтат. Например, могул жерде мынакей размер алганда могул жер обхват руки. Көрдүңүздөр, ушул обхват руки кол айлана эң жоон жеринен ченейсиздер дагы. Анан ошол жерин жазасыңар. Колду размерин алганда сөзсүз түрдө плечевойдон колду ийип туруп, анан ошол манжетке чейин аласыңар дагы. Андан кийин мына ушул эмне болуп атат могу камерам. Мына ушундай колдун эң жоон жерин аласыңар. Круговой, Круговой эсептеп алгандан кийин биздин обхват рукибиз
круговой эсептегенде 26 сантиметр плюс 2 сантиметр кошумча кошобуз. Прибавка барабар 28. 28ди бөлөбүз 2ге. Анткени биякта центральный линия деген болот. Ошон үчүн 28ди 2ге бөлсөк 14. 14төн биз рукавыбыздан, плечодон ылдый 9,5 сантиметр түшөбүз. Мынакей, бул кандай түшөт деп ойлонуп калбагыла. Муну да көргөзүп коеюн. Мына ушул биз эң немеде, мисалы чоң размерлерде мына ушул плечовойдон ушундай түшсөк, ал эми детскийде дагы ошол жеринен түшөбүз. Бозоруп атат, камера что-то не толду. Могул плечовойдон эң жоон жерине түшкөн жерин биз ченеп коебуз. Канча сантиметр түшүп, анан жоон жерин ченедик. Ошол жери бизде 9,5-10 сантиметр кылып ченеп коебуз. Мындан кийин бизде могул билек айлана бар. Билек айлананы алганда сөзсүз түрдө айтып жүрөм, эгер мондай манжет салсаңар, могул эң жоон бөлүктү алып размерге жазасыңар. Андан -5 сантиметр манжет кетиресиңер. Мисалы, могул жерден билек айлана биздики 23 сантиметр. 23. 2ге бөлөм, центральныйдын биягына, тиягына 16,5дан. 16,5. Бизде эгерде могул манжетти кошсоңор деп айткам. Ушул манжет мисалы рукава 16,5 чыкса, манжетти да 16,5 бычышыңар керек болот да. Анан манжетти кыскармап туруш керек, колду. Минус могул жерден 5 сантиметр манжетке минус кыласыңар. Резинка өзүнчө резинка болот, манжет деген. Ошондо мондай минус кылганда көрдүңүздөр, могул жер тыкыз болот. 11,5 сантиметр бул манжеттики, бул рукаваныкы. Адаштырбаңыздар. Бул рукаваныкы, манжеттики могул сантиметр бычылат. Мына 11,5 сантиметр манжет бычылат, ал эми 16,5 сантиметр биздин рукавабыз бычылат. Мынакей ушул размерди, ушул таблицаны көчүрүп жазасыздар. Видеону 1 эмес 3-4 жолу көрөсүңөр дагы. Анан ушуну чийесиңер. Мен кандай чийсем, силер дагы ошондой кылып чийесиңер.